Assalamu alaikum. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздерге өтө тез жана оңой карапайым азыктардан жасалуучу балдуу печеньенин рецебин сунуштаймын. Балдардын сүймөнчүктүү болгон печеньесин сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Андыктан видеого лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эң алгач эленген унубуздун үстүнө сливочный маслобузду кошуп, жакшылап крошка жасап алабыз. Крошкабыздын үстүнө калган азыктарыбыздын баарын салып, камыр ээлеп алабыз. Даяр болгон камырыбыздан шарикчелер жасап чыгабыз. Бул рецептти өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө карап 2 же 3 эсеге көбөйтүп алууңуздарга болот. Даяр болгон шарикчелерибизди духовкага жиберебиз. 12-15 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Биздин балдуу печеньебиз дагы бышып чыкты. Баарыңыздарга аш болсун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге жаза кетиңиздер.